Assalamu alaikum urmatlı bizning kanalning görücülері, koy suyucular, kutmandуу күнүңүздөр менен. Бүгүн биз сиздерге сатыла турган бир короо койду көрсөтүп беребиз. Учурда биз Беловодский айылынын үстү жагында тоо жактабыз. Мына ушул койлорду көрсөтүп беребиз. Бул жерде 200 баш кой бар. Ушул 200 баш койдун ичинен 100 баш кой сатылат. Көрүңүздөр, мына ушул койлор. Мына быйылкы токтулар, а? Же былтыркылар мына. Быйыл койула тургандар мына. Басып кетип атпайбы, куйругу чөткий болуп. Карасы бар, кызылы бар, в основном кара экен көпчүлүгү. Көрдүңүздөр, гисар типтүү койлор да булар өзү, а? Гисар типтүү койлор экен. Ушул жакта ушул койлорду кармайт экен. Көпчүлүгү кочкордон 3 кочкор коюлуп атыптыр, туугандар 3 кочкор. Муну көбү качып бүтүптүр. Түндө коюп атыптыр кочкорду. Койлор семиз, эттүү. Кочкордон даяр качып бүткөн. Көрдүңүздөрбү? Бүт баарында көк бирка, кулактарында. Бер тосуңчу шеп, бер тосуңчу. Шулардын 100 баш сатылат экен, туугандар. Ким чоңун алабы, кичинекейин алабы, орточосун алабы, же аралаштырып алабы, же ушу турушунда бар эке деп туруп, жарым ушеден тең бөлүп алабы. Кыскасы, кандай болбосун, ээс менен байланышасыздар, сүйлөшөсүздөр. Мына ушул койлор сатыкка коюлду, 100 башы. Ушул жактан короого келип, ээс менен мындай жекече индивидуально сүйлөшүп, карап көрөсүздөр койлорду. Желательно мына ушул турушунда эле бери бөлүп салса дейт. Эсичи мына ушундай. Тең бөлүп эле 100 кылып эле 100 мага 100 ал жака көздү жумуп туруп эле дейт. Ну, желательно 20 миңден кеминде. Ошондой баада айтып атыптыр азыр ушул койлорду. Уруктукка даяр кочкордон качкан. Кочкорго вложение кылыштын кереги жок быйылкы жылга. Ким ушундайга рисковать этем десе, мына могул жерден тең бери, тең бул жака бөлсө деле эси макул экен да, көрбөскө. Баасы ошондой 20 миңден болсо ошондой бөлүшөм дейт. Анан жок, мага мындай чарбарагыны, жок, мага мындай уруктуурагыны дегендер болсо, мына эсине чалып, сүйлөшүп, байланышып, кыскасы бул көйгөйдү чечсеңиздер болот, туугандар. Мына ушул койлор, чоң койлор, еттүү, жаман эмес. Башка койго кошулган эмес, жалаң өздөрү жүргөн койлор мына ушулар. Ондай сонун каштан койлор бар. Жок, мен жалаң каштан алам десеңиздер, анда негизи сүйлөшүшүңүздөр керек болот. Эми мындай 5 баш, 10 баш койсо, так мынау сатылат, мынау сатылбайт десе болот. Эми бул чоң количествонун ичинен бир нерсе деш кыйын. Ошон үчүн муну келип көз менен чечиш керек, жүзмө-жүз сүйлөшүш керек, көрүшүңүздөр керек. Андан кийин мына өзүңүздөр байланышып көрө бересиздер, туугандар. Козлор. Быйылкылар мыналар. Мыналар быйылкы чөткий коз экен. Сатпайсыз, ушуну. Ушундайларды эле жип кетип калат. Быйылкы коз. Мына ол дагы да, Мыналар мына. Быйылкы козлар. Мына ушул койлор сатыкка. Дарегим дагы бир рет кайталап коеюн. Чүй облусу, Москва району, Беловодский айылы. Тетиги карарга мына Беловодский. Бир жарым сааттык жол. Кош. Мына. Бир айдасынчы көрүп коелу. Булар канча жылдан бери бул жакта өзү? Жаштары кандай койлор, жаштары? Эң чоң былтыр карыларга сатылган. Быйыл 6 болду, былтыр 4 болду. Эң кара 4. 7-тен 4-кө чейин, 6-га чейин 6 болду, былтыр 4. Туугандар, мындай. Былтыры отбраковка кылганбыз дейт, отбраковка. Карылар кеткен, былтыры жалаң 4 тиштер калган эле дейт. Мейли былтыр 4 тиш болсун, эрте жазда 6 тиш болсун. Негизи 3,5-4 жашка жетпей, 3,5 жашында 8 тиши жарат. Жашы менен эң картан кой 3,5 жашта да азыр, Ошондо бири 3 жыл болду, биринчи тууган койду. Канча болот? 4 жашка чейинки койлор экен да. Өтө картаң эмес, мындайча айтканда максимально 8 тишке чыккан койлор экен да. 4 тиш болчу былтыр. Быйыл 6 тиш болду. 4 тиш болчу, калганы бүт сатылган чоңдор. Былтыр 4 тиш болчу дейт, калганы бүт сатылган дейт. Мындай 5-10ду тутуп тишини көрсөңүздөр болот экен да. Былтыр отбраковка болуп, карыганы койлор бүт кеткен дейт. Мындай. Былтыр 4 тиш болсун, мейли кышта 6 тиш болсун. Азыр максимум мына 3 жаштан өтүп, 3,5 жашка чыгып, 8 тиштер жара баштаган болушу мүмкүн. Бул нормалдуу көрүнүш. 8 тишти жаңы жарган кой, 2-ни же 3-тү тууган кой болот, туугандар. Koş.
Şuna. Bir uyur koy ha. Ha bu yıl kurgaç kozlar. Koş. Şarp barp bol organ emese. Organ emes deydi. Koş.